Адам жоқ дей бересіңер ғой, мына адамдарды көрсеткен. Сіздерге тартып атам. Азыр жамгыр жаады. Жамгырдан кейін дағы азырақ болушы мүмкін, бирок бул жерде адам шунчалык көп басат. Себеби бул туристический город, ошон үчүн основной баскандардын баары эле туристтер. Мына көрдүңөрбү, булардын гүлдөрү. Мен айткандай, бул жака аэропорттон келатканда сөзсүз чемодандар ичи текшерилет. Биз жөн эле багажга салып беребиз го, башка жакта текшерилбейт. Бул жакта Гавайига обязательно учуп атканыңарда, кайра кетип атканыңарда багажды чачып, ар бирин текшерип, эч кандай уруктун гүлү дагы, гүлдүн уругу дагы, эч нерсенин уругу өтпөш керек дагы, чыкпаш керек дагы. Бул жакта ушундай. Булар өздөрүнүн табигый өсүмдүктөрүн сактап калыш үчүн ушундай запрет коюлган экен. Ушулардын көпчүлүгү эле туристтер. Сонун тынч жер. Көрдүңөрбү, көйнөктөр. Кызы да эркеги дагы окшош кийет. Мына ушундай окшош кийим кийишет. Бул жака дүйнөнүн булуң бурчунан келет туристтер. Американын өзү дагы келет. Мисалы биз Лос-Анджелестен учтук Гавайиге чейин 6 сааттык жол. Бул анандай вино-синолор экен, билбейм, эмеде YouTube'да көрсөтсө болор. Вино-синосун азыр кадрыма түшүп калды. Ушундай шаарча. Ошондуктан бул жакка мен балам эмет деле, апа гүлдү жакшы көрөсүз го. Сиз гүл эге турган теплица кылбайсызбы? Биз сонун гүлдөрдү алып келип, анан ошо гүл сатабыз, гүл магазин ачып дедиле. Көрсө бул жака бир штук дагы башка өзгөчө гүлдөр кирбеш керек экен. Булардын гүл букеттерин көрүп, ай дейсиң да, өтө жөнөккөй да. Жанагындай кете берген букеттер жок биздегидей. Мен болушу мүмкүн спецзаказ, билбейм, бирок мен көрбөдүм гүл саткан жерлердечи. Таргет магазини, Американын башка жактарында бар го таргеттер. Худо ошондой эле. Бул жакта дагы ушу Таргет, Costco, Sam's Club окшогон эмелери бар, магазиндери. Баалары ошол жактагыдай эле булардын дагы. Азыр дагы биз эмет атабыз. Мындай жамгырдан кийин басып жүрөм, тем более эртең менен. Кечкурун бул жерде адамдар шунчалык көп болот. Себеби кечинде оюн зооктору өтөт буларда. Анан ар 5-күнү салют атылат, концерттер болот. Чоң пляждын чекесине чоң телевизор коюп койгон. Ошо жерге барып кинолорду коюшат. Бесплатно барып столун коюп кино көрсөң болот. Именно кайсыл күндөр экенин унутуп атам, бирок мына ошондойлор да бар. Тез парадтары болуп турат. Мына чоң маркеттер. Башка штаттарга караганда чындыгында жашоо өтө кымбат бул жерде. Гавайиде. Себеби бул жердин өзү дагы кымбат. Бул кичинекей остров болгондуктан анан тыгыз жайгашкан. Квадрат метрлер дагы кичинекей, башкаларга салыштырмалуу. Парковкалар дагы платный. Мисалы, көрдүңөрбү, мына жолдордо такыр койсо болбойт. Машинаны такыр койсо болбойт. Ошон үчүн кичинекей шаар болгон үчүн балам экөөбүз көбүнчө машинабыз турат үйдө эле. Биз велосипедде эле ал жак бул жакка барып иштерибизди бүтүрөбүз. Мына жер чоң маркетплейс экен, гана өтүп көрөлүчү. Бул маркетплейске кире элегилем, азыр кирип көрөм. Ушундай сонундай автобустар каттап турат. Мына жерде бир
знаменитый кафесі ұқсайды. Мынша очередь бұлар. Оқу очередті көшеге шығып кетті. Очередті көшеге шығып кетті. Елдер жоқ дейсіңер, елдің бәрі бұл жерге келіп olған ұқсайды. Бұларда основной бірінші этаждар ушундай забегаловка, ушундай тамақ жей тұрған жерлері. Ана мындан башқа дағы бір Манова деген суперби, гиперби, аябай чоң эмеси бар, маркети бар. Ошону көрсөтөм, анын ичинде өзүнчө эле келип бир күн айлансаңар дагы айланып бүтпөй турган жер өтө чоң. Бардыгы эле тамактар экен. Чындыгында жердин бейиши дегенге тартыктуу жер. Элдери дагы өтө жөнөкөй. Негизги гавайецтер өзү калкынын саны канча экенин айта албайм азыр, бирок аз эле. Бул жер ушу Американын карамагына өткөндөн кийин şu Amerikanistler основной туристтер өтө көп. Анан япондор көп. Япондор менен Американисттердин ортосунда бул арал талаш болгон, билесиңер, Нагасаки, Хиросима, Нагасакиге биринчи Япония буларга бомба таштаган, ушу жер талаш үчүн. Анан булар ответ берип Хиросимага ядерный бомбасын таштай берген. Мына ошон үчүн баары бир японецтер көп бул жерде. Мына карасаңар, мен ушундайга чыккым келип жүрөт. Ушундайлар прокатка бар экен. Бир күнү буюрса ушундайга чыгып дагы тартам. Мына ушундайлар көп арендада. Арендасынын баасы да жазылып коюптур. Кана Aloha Motorsports starting at rent me $99 баштап эме кылсаң болот экен. Арендага алсаң болот экен. Мына ушуну минсеңер болот. Бул Slingshot деген машинанын маркасы экен. Укпаганмын, бирок ушундай марка дагы бар экен, значит, машинаныкы. Көрдүңөрбү, бул жактын основной кандай кийим болобу, сумка болобу, бар жогун эле ушу гүл, жаратылыш, ушундай мындай бунда арулар бар экен, ушундайларды тартып коюшат. Бул жерде ушундай салкын аба болуп турат азыр. Мен аны силерге сөз менен жеткире албайм. Бул жер духи сатат экен. Miss Dior бар экен. Gucci Flora дейт. Мына көрдүңөрбү? Даже духисине дагы ошол Гавайинин гүлүн кылып коюптур. Мен азыр бир гана суперби, гиперби, кандай маркет деп айтат буларды, бирөөсүн гана көрсөтүп атам. Мындайлардан өтө көп. Мына көйнөктөр. Бир жолу бир кыз жазды эле, эже ошондой көйнөктөрүн тартыңчы деп. Мына көйнөктөрдүн түрлөрү чыттан болот айтса. Денеге өтө жагымдуу го чыт. Чыттын орусчасы эмне билбейм, уши кылса чыттан. Баалары почти $25 экен. Экөөнү алсаңар $46 берет экен. Кичинекей островок болуп коюптур бул жерине. Островок. Бүгүнкү силер менен экскурсиям ушуну менен бүттү. Мына лифт экен, башка жактарына барганга азыр убактым жок. Жумушума барып калышым керек. Ошон үчүн мени көрүп, мени жактырып лайк баскандарыңарга аябай чоң кубанычтамын. Мен дагы бүгүн эфирде YouTube каналым анын монетизациясы тууралуу айтып чыгамын. Билесиңер, бул баарыбыздын чогуу салымыбыз, эмгегибиз. YouTube
YouTube каналым атайын жарым акчасын кайрымдуулукка жөнөтөм деп ачканмын. Ошон үчүн мени зерикпей көрүп лайктарды баскандар, булар силердин да соопко салымыңар бар деп түшүнө бергиле.